Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим Министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер Министрлиги ата-энелер үчүн балдарга карата сексуалдык зомбулуктун алдын алуу жөнүндө маалыматтык сабакты сунуш кылат. Мыйзамга ылайык 18 жаш куракка толо элек адамдар бала деп эсептелет. Бүгүн биз сексуалдык зомбулук балдарга кандай коркунучтарды алып келет, кандай белгилер бала сексуалдык зомбулукка кабылып жаткандыгынан кабар бере тургандыгы жөнүндө сүйлөшөбүз. Негизги коопсуздук эрежелери жөнүндө кеп козгойбуз. Ошондой эле ата-энелердин бул көйгөйгө карата көбүрөөк кеңири жайылган жаңылыштуу көз караштарын дагы талкуулайбыз. Биз эгер зомбулук болсо эмне кылуу керек экендигин жана кандай кызматтарга кайрылуу зарыл экендиги жөнүндө сүйлөшөбүз. Балдарга карата сексуалдык зомбулук көйгөйү ар жыл сайын актуалдуу болуп бара жатат. Демек, 2018 жылга салыштырсак, 2019 жылы балдарга карата сексуалдык мүнөздөгү кылмыштардын катталган саны дээрлик 2 эсеге өскөн жана 234 кылмышты түздү. Балдарга карата зордуктоо, ыплас аракеттер жана башка кылмыштар жазалды. Балдарга карата кылмыштардын бул тобунун латенттүүлүгү абдан жогору экендигин белгилеп кетүү зарыл. Себеби көпчүлүк окуяларда балдар өздөрү, а кээде алардын ата-энелери сексуалдык зомбулук окуялары тууралуу милицияга билдиришпейт. Сексуалдык зомбулук көбүрөөк коркунучтуу кылмыштарга кирет. Себеби ал баланын ден соолугуна жана жеке өнүгүүсүнө терс зыяндарын тийгизет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун көрсөткүчтөрүнө ылайык, бала куракта сексуалдык зомбулукка кабылуу анын кийинки жашоосундагы окуялардын 27%, жаракаттан кийинки стресстерге 10%, дүрбөлөңгө түшкөн жаракаттарга алып келет. Балдардын 8% келечекте өз өмүрүнө кол салууга аракет кылышат. Окуялардын 6%-да бул ичкиликке берилүүнүн өсүүсүнө алып келет. Жана ушундай эле сандагы балдар депрессиядан азаптанышат. Албетте, мындай олуттуу жаракаттар өлүмгө, ооруларга жана майыптыкка алып келүүлөрү мүмкүн экендиги талашсыз. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын баяндамасында биздин өлкөдө сексуалдык зомбулуктан жабыр тарткан жашы жете элек өспүрүмдөрдүн 80% ага тааныштары жана туугандары тарабынан кабылышкандыгы айтылат. Бул абдан маанилүү маалымат болуп эсептелет. Себеби ата-энелер балага карата зомбулукту бир гана чоочун адамдар жасашат деп ойлошот. Мунун жыйынтыгында сексуалдык зомбулук коркунучуна анчалык баа берилбей жана алдын алуу чаралары таасир этпей келе жатат. Ата-энелердин балдарга карата сексуалдык зомбулук көйгөйү жөнүндөгү туура көз карашка ээ болуулары абдан маанилүү. Бул аларды коркунучтан сактоого жардам берет. Бир нече көбүрөөк коркунучтуу жаңылыш көз караштарды карап чыгалы. Биринчиден, ата-энелер көпчүлүк учурда балдар зомбулукка кабылып жаткандыгы жөнүндө фантазиялашат же жөн гана ойдон чыгарышат деп ойлошот. Бирок реалдуулук, эгер баланын өзүндө жеке сексуалдык тажрыйба болбосо, бала ал жөнүндө фантазиялап, эч нерсени ойдон чыгара албай тургандыгын көрсөттү. Башка кеңири жайылган жаңылыштуу көз карашта болсо, ата-энелер баланы зордуктоонун негизинен бейтааныш, чоочун адамдар, кандайдыр бир каардуу адамдар, акылсыз, психикалык жактан оорулуу адамдар жасашат деп ойлошот. Бирок тажрыйба
Жабыр тарткан балдар көпчүлүк учурда өздөрүнө кол салган адамдар менен тааныш болгондугун көрсөттү. Ал эми алардын көпчүлүгү айланасындагыларга тартиптүү, ак ниеттүү адамдар катары мүнөздөлүшчү. Айрымдарынын өздөрүнүн балдары дагы бар болгон. Башка зыяндуу жаңылыш көз караш. Сексуалдык зомбулукка көпчүлүк учурда аярлуу үй бүлөлөрдөгү балдар кабылышат. Кыздар же жашы жете элек өспүрүмдөр, балдар өздөрүнө карата зомбулук жасаган адамды жек көрүшөт деген көз караштар болуп эсептелет. Бирок реалдуу окуяларды изилдөө сексуалдык зомбулук толук камсыз болгон үй бүлөлөрдө дагы орун ала тургандыгын көрсөттү. Ал тургай балдар аларга зомбулук жасаган адамдарга көнүп калышкан окуялар дагы бар. Педофилдер болсо кылмышты бир нече жылдар бою жасашат. Ата-энелер болсо муну байкашпайт. Биз бардыгыбыз балдар асылууга үйдө дагы, коомдук транспортто дагы, мектепте, дүкөндө, көчөдө жана башка жерлерде кабылыша тургандыгын эсибизден чыгарбашыбыз керек. Келгиле, бул жөнүндө видеоролик көрөлү. Силер бул кыймылдуу сүрөттү көрүп жаткан учурда силерге мындай кырдаал таанышпы ойлонгула. Биз балага кол шилтеп коюп, аны укпаган учурлар, жон гана анын көзүнө карап коюуга жана андагы коркунучту, тынчсызданууну же кыйналып турганын көрүүгө убакыт таппаган учурлар таанышпы ойлонгула. Келгиле, мыйзамдар жөнүндө ойлонолу. Кыргызстанда балдардын эң мыкты кызыкчылыктарын эске алуу принциби иштейт. Бала ата-энеси тарабынан камкордукка алынууга, кызыкчылыктарын, ден соолугун жана коопсуздугун коргоого укуктуу. Ата-энелер балдарынын курсагын гана тойгузбастан, аларга көчөдөгү, мектептеги, туугандары жана чоочун адамдар менен сүйлөшүүдөгү коопсуздук эрежелерине үйрөтүүсү зарыл. Ар бир ата-эне балага көңүл буруусу керек жана баланын зомбулукка кабылып жаткандыгынан белги берген кооптуу белгилерди байкаганга үйрөнүүсү зарыл. Адистер зомбулуктун жыйынтыгында балдар коркуу, дүрбөлөңгө төшүү, тынчсыздануу, басынуу, жан дүйнөсү кыйналуу сезимдерине кабылыша тургандыктарын аныкташты. Мунун баары баланын психикалык, дене бойлук абалына жана анын социализацияланышына терс таасирин тийгизет. Зомбулук болгондугунан түнт болуу, коркуулар, баланын айлана чөйрөсүнө ишенбөөсү, тынчсыздануу, өз кадырын билүүнүн төмөндүгү белги бериши мүмкүн. Айрым балдар
өз дене боюна терс мамиле жасап башташат, жазышат, кескилешет. Балада өзүнө өзү кол салуу ниети пайда болушу мүмкүн. Зомбулуктун жыйынтыгында баланын таанып билүү кызыкчылыктары төмөндөшү мүмкүн. Достору, теңтуштары, үй бүлө мүчөлөрү менен мамилелеринде көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн. Зомбулуктан уйкусунун бузулушу, энурез, ич оору сыяктуу функционалдык көйгөйлөр кабар бериши мүмкүн. Ата-энелердин балдары менен сүйлөшүүсүнүн баарына мурун апасынын балдары менен сүйлөшүүсүнүн баалуулугу эчак эле далилденген. Бала менен сүйлөшүү тамак аш менен кийим сыяктуу эле маанилүү. Сүйлөшүү баарлашууну, талкуулоону, баланын жүрүм-турумуна байкоо жүргүзүүнү камтыйт. Бул иштерин кандай деген гана сөз менен чектелбеши керек. Тажрыйбада болсо, балдар бизге дайыма биз көпчүлүк учурда жөн гана көрбөгөн же көргүбүз келбеген белгилерди жиберишет. Эстегиле, силерге роликте көрсөтүлгөн кырдаал таанышпы? Биз аны өзгөртүү үчүн эмне кыла алабыз? Балдар коопсуздукта болуулары үчүн аларга төмөнкү эрежелерди үйрөтүү керек. Балдарды, өзгөчө кыздарды, мейли алар силердин тууганыңар болсо дагы, эркек адам менен жалгыз калтырууга болбойт. Чоочун машинеге олтурууга болбойт. Мейли, ал кошунанын машинеси болсун. Ага олтурууга болбойт. Чоочун, башка адамдар сунуш кылган тамак ашты жана суусундуктарды ичкенге болбойт. Балдарга чоң адамдарга жок деп айтканды үйрөткүлө. Балага анын дене боюна, анын өзүнүн жеке макулдугу жок, эч кимдин жакындаганга укугу жок экендигин түшүндүргүлө. Мисалы аны кучактаганга же өпкөнгө. Балдар менен чогуу жок, кет, ачык айт эрежесин жаттагыла. Зомбулукка жооп катары жок деп айтуу керек. Зомбулук жасоого жөндөмдүү кара ниет адамдан тезинен кетүү, качуу керек. Жана болуп өткөн окуя жөнүндө сөзсүз түрдө ишенимдүү чоң адамга айтуу зарыл. Көптөгөн ата-энелер балдар аларга баарын айтып бере алышат деп ойлошот. Бирок бул мындай эмес. Балдар ар түрдүү себептер боюнча унчукпай коюулары мүмкүн. Ата-энесин капалантпоо үчүн. Себеби зомбулук жасаган адам алардын өздөрүнө же ата-энесине зыян келтирүүсү мүмкүн экендигин айтып коркутат, же ушинтип коркутуп койгон. Балдар баарына өзүм күнөөлүүмүн деп дагы ойлошу мүмкүн. Ошондуктан балдардын
жана жашы жете элек өспүрүмдөрдүн өз көйгөйлөрүн ата-энелеринен башка ким менен бөлүшө ала тургандыктарын түшүнүүлөрү абдан маанилүү. Балдар менен алардын ишенимдүү чоң адамы ким болушу мүмкүн экендиги тууралуу талкуулагыла. Бул жалгыз гана ата-эне эле эмес, башка чоң адамдар дагы боло тургандыгын түшүндүргүлө. Мисалы, улуу эжеси, кошуна эжеси, тай эжеси же апасынын курбусу. Ишенимдүү чоң адамдар, мугалимдер, мектептин психологу, жашы жете элек өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү, дарыгер же башка чоң адамдар дагы болушу мүмкүн. Балдар менен бул тууралуу сүйлөшкүлө. Балдарга жана жашы жете элек өспүрүмдөргө жакшы купуя жашыруун сырлардан жамандарын айырмалаганды үйрөткүлө. Жакшы купуя сырлар зыянын тийгизбейт. Ал эми жаман купуя жашыруун сырлар азаптануу, жагымсыздык алып келет. Түшүндүргүлө. Купуя сырлар силердин тынчыңарды алса же жан дүйнөңөрдү кыйнаса, ал жөнүндө силерге же башка ишенимдүү адамга сөзсүз түрдө айтуу зарыл экендигин эскерткиле. Бала жаман жашыруун купуя сырды ачыкка чыгаргандан коркпошу керек. Кыздар үчүн 5 коопсуздук эрежелери. Биринчи эреже: менин дене боюм мага тиешелүү. Эгер кимдир бирөө мени кучактоону же өбүүнү кааласа, мен жок деп айта алам. Мен алардын колун силкип сала алам же кол шилтей алам. Экинчи эреже: менин ишенимдүү адамдарымдын айлампасы. Бул менин ишенимдүү 5 чоң адамым. Мен бул адамдарга бардык нерселерди айтам, себеби алар мага ишенишерин билем. Талкууга алышпайт жана жардам беришет. Апам, тайжем, чоң апам, мугалим, жашы жете элек өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү. Эгер мен тынчсызданып жатсам, коркуу, чочуу же өзүмө өзүм ишенбеген сезимдерге кабылсам, ишенимдүү адамдардын арасынан кимдир бирөөгө мен өзүмдө мындай сезимдер болуп жаткандыгын жана эмне үчүн өзүмдү ушундай сезип жатканымды айта алам. Үчүнчү эреже: коркунучтун белгилери. Эгер силерде жагымсыздык пайда болсо, силер корксоңор, катуу тердесеңер, калтырап жатсаңар, ичиңер ооруп жатса же жүрөгүңөр катуу согуп жатса, демек силерге дене боюңар коркунуч жөнүндө алдын ала белги берип жатат. Эгер мен ушул сыяктуу нерселерди өзүмдө сезип жатсам, анда бул жөнүндө дароо ишенимдүү адамдардын арасынан бирөөсүнө айтам. Төртүнчү эреже: дене бойдун жыныстык бөлүктөрү. Менин дене боюмдун жыныстык бөлүктөрүнө эч кимдин жакындаганга акысы жок. Менден эч ким өзүнүн дене боюнун жыныстык бөлүктөрүнө жакындоону сураганга акысы жок. Жана мага дене бойдун жыныстык бөлүктөрү тартылган сүрөттү эч ким көрсөтпөшү керек. Эгер булардын бирөө мага карата жасалса, мен өзүмдүн ишенимдүү адамдарымдын айлампасындагы чоң адамдардын бирөөнө дароо билдиришим керек. Бешинчи эреже: жаман купуя сырлар. Мени өзүмдү жаман же ыңгайсыз сезүүгө мажбур кылган купуя сырларды мен эч качан жашыруун сактабашым керек. Эгер кимдир бирөө менден өзүмдү жаман же коопсуздукка эмес сезүүгө мажбур кылган купуя сырларды жашыруун сактоону суранса, мен муну дароо өзүмдүн ишенимдүү адамдарымдын айлампасындагы чоң адамдардын бирөөнө билдиришим керек. Ата-энелер, балдарыңар менен сүйлөшкүлө. Кыздарга коопсуздук эрежелерин үйрөткүлө. Бул суроолор боюнча бул номурлар аркылуу адистерге кайрылсаңыз болот. Эгер силердин балаңарга карата зомбулук жасалса, дүрбөлөңгө түшпөгүлө. Силер эң негизгиси
балаңардын терүү экендигин билесиңер. Милицияга же медициналык мекемеге кайрылгыла. Кылмыштын издерин, кийимдерди, ич кийимдерди сактап койгула. Баланы соттук медициналык экспертизадан өткөрмөйүнчө жуунтпагыла, эсиңерден чыгарбагыла. Зомбулуктан кийинки алгачкы 72 сааттын ичинде дарыгер ВИЧтин, жыныстык жол менен жугуучу оорулардын жана күтүүсүз кош бойлуулуктун алдын алууга жардам берет. Көйгөйдү жана коркууну өзүңөрдө сактабагыла. Жардам берүү кызматтарына кайрылгыла. Силерди угушат жана жардам беришет. 102, 111, 112 телефондору боюнча жардам көрсөтүү кызматтары күнү түнү жана акысыз түрдө иштейт. Балдардын телефондоруна 112 Кыргызстан жана мой участковый инспектор милиция мобилдик тиркемелерин орноткула. Алар силерге оор кырдаалдарда жардам беришет. Мой участковый инспектор милиция мобилдик тиркемесинен силер милициянын жакынкы бөлүмдөрүнүн даректерин, телефон номерларын, арыздардын үлгүлөрүн, ошондой эле кантип кылмыштын жабырлануучусу болуудан сактануу керек экендиги жөнүндө пайдалуу маалыматтарды таба аласыңар. Кыргызстан мобилдик тиркемесин жүктөп алыңыз. Ал өзгөчө кырдаалдар учурунда жана укук бузган окуялар жасалганда ыкчам чара көрүү кызматтарынан жардам алуу убактысын кыскартат. Мобилдик тиркеме аркылуу сиз бардык кризистик абалдар жөнүндө, анын ичинде зомбулук жана кыз ала качуу тууралуу аудио же видео билдирүү жөнөтө аласыз. Мобилдик тиркемеде чукул кырдаалдар жана зомбулук учурунда эмне кылуу керек экендиги тууралуу кеңештер жана сунуштамалар жеткиликтүү чагылдырылган. Биз ар бириңиздерге кечиктирилгис жардамды камсыз кылабыз. Ата-энелер, балдарыңар менен сүйлөшкүлө. Аларга коопсуздук эрежелерин үйрөткүлө. Видео сабактын үстүнөн иштешти.